Мындан 75 жыл мурун 1947 өз алдынча Токой чарба министрлиги түзүлгөн. Бүгүнкү күндө республика боюнча бир станция, 41 Токой чарба жана ар бир облуста өкүлчүлүктөр эмгектенип келет. Ошондой эле Кыргыз агрардык университетинде жыл сайын Токой чарба адистери даярдалып чыгат. Бүгүнкү иш-чара жылда өтүүчү иш-чара, бирок быйылкы иш-чаранын өзгөчөлүгү бул 75 жылдык бул юбилейлик дата. Токой чарбасына уюштурулганда 75 жыл болду. 47-жылы Совет министровдун буйругу менен ушул өз алдынча Токой чарбасы министрлиги түзүлгөн. Биз бардык токой чарбаларды чакырдык. Биздин республика боюнча 41 токой чарбасы, бир станциябыз бар. Анан ар бир областта өкүлчүлүктөрүбүз бар. Ошол 7 өкүлчүлүктөн бир жерде, азыр токой чарбалардын бардыгы бул жерде катышат иш-чарага. Анан ушул юбилейге карата иш-чаранын алдында биз ушу көргөзмө уюштурганбыз. Азыр ушул жерде ар бир региондон келген токой чарбалардын көргөзмөлөрү бар. Иш-чаранын алкагында 7 дубандын токойчуларынын көргөзмөсү коюлду. Ар бир облус бири-биринен айырмаланып турат. Мисалы, Жалал Абадтын токой чарбасы башкалардан жаңгак, мисте жана балы менен өзгөчөлөнөт. Көргөзмөдө да дал ушуларга басым жасашкан. Райондо жалпысынан жаңгак менен мистенин 15 жакын түрү өстүрүлүп, өндүрүшкө чыгарылат. Уникалдуу жаңгак токойунун көчөттөн алып келип атабыз. Андан сырткары бул жерде ит муруттар келген, бөөрө караттарыбыз бар, баярышник долоно бар, кар өрөктөр алып келгенбиз. Могул Грушак Коржунский деп алмурут, бул жапайы алмуруттар булар. Булар жапайы алмалар, bundan жасалган кургатылган гактар. Могул жерде жаңгак майынан кайраштетилген жаңгактын майы бул. Могул жерде бадамдын майы бар, бадамдын майын дагы алып келгенбиз. Андан сырткары чычырканактын майлары бар. Андан жасалган продукциялар алып келдик. Бул жерде жаңгактын 14 түрү бар бизде. Жалал Абад аймагында өскөн 14 түрү. Ар кандай формада өскөн жаңгактарыбыз бар. Андан сырткары бадам, бул бадам селекциясын алып келдик. Бул жерде бадамдын 14 түрү өсөт Жалал Абад аймагында. Көргөзмө менен башталган иш-чара сыйлыктарды тапшыруу менен жыйынтыкталды. Эми өзүңүздөр билгендей бул климаттык шартына караганда дагы Чүй областында негизинде жылуулукка ыңгайлашылган өсүмдүктөр, көчөттөр өстүрүлөт. Жана бакча өсүмдүктөрү өзгөчө орун алганда, бул алма, өрүк жана слива ар кандай түрлүү. Биздин Фрунзе токой чарбасында көбүнчө биз ошо Бишкек шаарына жайгашкандыктан декоративдик көчөттөргө багыт алганбыз да. Туя колоновидная деп коет, туя шаровидная, жанакы көк ёлкалар, Тяншан карагайы жана ар кандай көчөттөр да. Гүлдөөчү бадалдар деп коет, ошолорду өстүрүүбүз. Иш-чара жыл сайын өткөрүлүп келет. Анын максаты токой чарбасын өнүктүрүү, тажрыйба алмашуу жана кызматкерлердин эмгектерин баалоо. Нурзада Тыналкызы, Нурлан Кулыев, СТВ.